Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коому 2024-жылдын 6 айлык жыйынтыгын чыгарды. Компания жарым жылдыкта 175 миллион 578 миң сом өлчөмүндө таза пайда тапты. 2023-жылдын жарым жылына салыштырганда 89 миллион сомго көп киреше алды. Кайра иштетилген чийки заттын көлөмү өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу көбөйгөн. 2024-жылдын биринчи жарым жылына карата жалпысынан 15.360 тонна даяр продукция сатылган. Жыйында Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун президенти Байказы Матисаков соңку жылдары компания өнүгүү жолуна түшкөнүн баса белгилеп, комплекстүү иш-аракеттер жүргүзүлүп жатканын айтты. Ишкананы мындан ары өнүктүрүү аракеттери көрүлө берет деп токтолду. Мекеменин директорлор кеңеши 6 айлык жыйынтыкты жактырып, оң баасын берди. Жыйындын жүрүшүндө күн тартибине коюлган маселелер да каралды. Biz 2024 жылдын жарым жылдык отчетун бүгүн толук тапшырып бүттүк. 2024 жылга чийки затты кайра иштетүү боюнча 101.901 тонна чийки затын кайра иштетип, 2023 жылгы 6 айлык отчетко салыштырмалуу 7%га биз ашыгым аткардык. Ошол эле учурда даяр продукцияны сатуу боюнча айта турган болсок, 2024 жылы 6 айда 15.360 тонна даяр продукцияны сатсак, былтыркы жылы салыштырмалуу биз 148%га ашыгым аткарыпбыз. Кыргыз Petroleum Company жабык акционерлик коому 2021 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин 3,5 жыл аралыгында чоң өзгөрүүлөр болду. Айта турган болсок, материал техникалык база жактан бүт жаңыланды, техникаларыбыз 100%га жаңыланып, бүгүнкү күндө биз компания эч кандай техникага муктаж болбой калды. Компанияда бүгүнкү күндө 230 адам эмгектенет. Бүгүнкү күндө 6 айлык жыйынтык айта турган болсок, орточо эмгек акы 61.800 сомго такалат.